Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу замандаштар, урматтуу бир туугандар. Ыйык Рамазан 2025 марватыбыдан насихатта уланып атат. Орозоңуздарды Кудайым кабыл кылсын. Мынакей буюрса тез эле убакыттар өтүп баратат. Бул айларды, бул күндөрдү, түндөрдү биздин ата-бабаларыбыз дуа кылып, ыйлап өткөн экен. Сахабалар алтайлап күткөн экен. Андыктан ушул ороз айда ким кандай тилек кылса, дуа кылса, ошонун баардыгын Кудайым кабыл кылсын. Элибизде, жерибизде, дүйнө жүзүндө тынчтык болсун, ынтымак болсун, иман болсун. Бүгүн сиздер менен биз Кудай буйрса ушу мекенге кызмат кылуу жөнүндө сөз кылабыз. Бүгүнкү темабыз ушундай. Суроо сунуш пикирлер болсо берсеңиздер болот. Биз ошо Марватыбыда, насихатта жана ошондой эле Facebook'та, TikTok'та түз эфирдебиз. Суроо сунуштарды берсеңиздер болот. Кыргызга кызмат кылган аттын кашкасындай таанымал Кыргызстан Ислам университетинин ага окутуучусу, дин алымы устазыбыз Эстебес Ажыкулов. Кош келдиңиз. Рахмат, Алла разы болсун. Орозоңуз кабыл болсун. Рахмат, чоң рахмат кабыл болсун. Элиңиз менен амандашыңыз. Ассаламу алейкум, улуу кыргыз элим, аман болуңуздар. Иншалла, Кудай буйруса, кийинки орозолорго аман эсен жетели. Жок дегенде ошо 80-90 100гө чыгыңыздар. Тынччылык болсун, аманчылык болсун, баары жакшы болсун иншалла. Устаз, анда сөз башынан болсун темага токтолуп бериңиз. Мекенге кызмат кылуу деп мынакей буйрса алдыңызда кийиз китебиңиз турат. Аябай даярданып келиптирсиз, анда сөз сизде. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айтат, эки көз тозокко түшпөйт дейт. Биринчиси ошол мекенди коргоп, аскерлерди коргоп, чек араны коргоп уктабаган көз дейт. Экинчиси эч ким жок жерде Алладан коркуп, Алланын азабынан, тозогунан коркуп, мээриминен үмүт кылып ыйлаган көз жаш дейт да. Бул өтө улуу кесип, Аллага шүгүр. Мен ачык эле айтып келем, дайыма айтам, мен эми баягы динди сүйүп, исламды сүйүп, мында диний кызматкер болуп калдым. Эгерде ошол ислам университетке окубаганда, анда мен ошол чек арачы болуп, Алайдын тоолорунда, Баткендин тоолорунда, Атбашдын тоолорунда чек арачы болуп кызмат өтөмөкмүн. Бул сыймык ошо чек арачылар бар үчүн биз тынч уктап атабыз. Ошолор бар үчүн эл базарга чыгып атат, дыйканчылык кылып атат, соода сатык кылып атат. Чек ара бүтүн болбой согуш болуп турса кыйын да. Пайгамбарыбыз айтат, нематани, эки чоң Кудайдын жакшылыгы белеги бар дейт. Магбунун кафир минан нас, адамдардын көбү аны түшүнбөйт, билбейт дейт. Анын биринчиси сихха, ден соолук, экинчиси боло фараг, тынчтык, бош убакыт, мамлекет дейт. Аны адамдардын көбү түшүнбөйт дейт да. Ошондой улуу тынчтыкты Кудай таалам бизге иншалла берип атат. Ошо кут болсун, кыяматка чейин сакталсын. Иншалла, Темирланбай ушундай. Алла разы болсун. Устаз, анда мекенди сүйүү имандан дейт, ошол мекенге кызмат кылуу дейт. Деги эле ушул мекенге кандай кызмат кылсак болот? Муну ошол көчө шыпыргандан адамдан баштап падышага чейин ак кызмат кылыш керек. Ак кызмат кылыш керек, адилеттүү болуш керек. Ошондо ошол ак кызмат кылган болобуз да. Падыша өз милдетин таза аткарыш керек. Ал кишилер ошол зулумда болбош керек, жумшакта болбош керек, адилеттүү болуш керек. Башкалары дагы баардыгы ошол аманатты аткарышыбыз керек. Кыямат күнү ошол биз бардык нерсеге жооп беребиз. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам, Абу Бакыр Сыдык, Умар сахабалары менен аябай курсак ачып, ысыкта, Сауд Арабия бизге караганда ысыкта, Мединада бир жерге барса, анан бир ансар бир улак союп, анан коноктоптур да пайгамбарыбызды. А жерде эмне бар дейт? Улактын эти, шорпу, анан нан. Башка эчтеке деле жок. Биздегидей мандарин, шоколад, алмурут, соктун түрлөрү деле жок. Бирок ошондо пайгамбарыбыз ошол шорпону ичип, этти жеп, нанды жеп, анан катуу ыйлады дейт да. Кыяматта ушул үчүн да катуу сурак беребиз деп. Анан азыр пайгамбарларга берилбеген жакшы доордо жашап атабыз. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам дагы ошол кондиционер жок учурда жашаган. Меккеде Мединадан Меккеге ошол канча жүздөгөн мусулман менен төөлөрдү минип башка болуп зорго умра кылабыз деп хижрат 6-жылы барса, мушриктер киргизбей койгон. Мынандай жакшы ошол учак, самолеттор, машинелер, башкалар биздин заманда болуп атпайбы? Пайгамбарыбыз дагы улуу пайгамбар болсо дагы ошол
эшек менеп ат менеп төбө минип эле өмүр өтүп кеткен да. Бир гана ошол Сулайман пайгамбарыбыз ковер самолеттеп коет, ошо килем менен учуп жиндерди башкарып дүйнөдө ага берилген байлык бийлик эч кимге берилбейт кыяматка чейин. Андан башка пайгамбарларыбыз дагы жөнөкөй жупуна жашап бул дүйнөдөн өтүп кеткен. Азыр эми жакшы заман болуп турат, кут болсун. Биз эми көрүп калдык, илгери Союз учурунда 10 миң, 15 миң киши жашаган айылдар болгон да. Ашып кетсе 5 эле кишинин машинеси бар болчу. Азыр ар биринде жок дегенде бирден же экиден машина болуп атат. Жакшы заман болуп турат. Ушулар кут болсун. Нан кенен болуп, азыр нанды керек болсо ит менен тоок жебей атат. Ушунун кесири болбосун деп кээде корком, Темирланбай. Ушуга шүгүрдөшүбүз керек. Пайгамбарыбызга бир адам келип сурады, Алланын элчиси, мен адамдардын эң бай болгум келет деди. Пайгамбарыбыз айтты, адам сен дейт ошо Кудай сага эмнени берсе, ошого шүгүр кылсаң, адамдардын эң бай болосуң деди. Андагы киши айтты, Алланын элчиси деди, мен дейт адамдардын эң илим билимдүүсү болгум келет деди. Пайгамбарыбыз айтты, сен Кудайга ушунчалык Кудайдан корккун, такыба болгон, адамдардын эң сүйүктүүсү, адамдардын эң такыбасы сен болосуң деди. Бүгүн эле мен Имам Бухариде, Имам Бухари жазган Адабул Муфрат, мусулман адеби деген китептен сабак берем. Бүгүн эле ошо балдарга сабак өттүм. Мына Алла Таала берген тагдырга ыраазы болбо, тигинде бар нерсе менде эмне жок деп ушу тагдырга ыраазы болбой, Кудайдын бергенине тагдырына тарыңгындар. Баягы кыргыз четинде кедей байга жетем дейт, бай Кудайга жетем дейт деп ушинтип жанталашы берүү шайтандын капкандарынан, шайтандын тузактарынан деп айтты да пайгамбарыбыз. Ошого биз шүгүрдөшүбүз керек. Темирланбай, адам ушундай экен да, мен деген нерсеге балки мен шүгүр кылбашым мүмкүн. Сен шүгүр кылбашың мүмкүн, башка шүгүр кылбашы мүмкүн. Качан бизден кетип калса, анан аттиң ай деп шүгүр кылып калат экенбиз да. Ошон үчүн ушу нерселерге шүгүр кылышыбыз керек. Бардык нерсеге шүгүр кылышыбыз керек. Ошондо Кудай буйруса баары жакшы болот. Жакшы заманда жашап атабыз. Мына азыр ушул жерде отуруп дүйнө жүзү менен сүйлөшүп атабыз. Мисалы, телефон деген бар, WhatsApp деген бар, Telegram деген бар, башка деген бар. Интернеттин заманы. Ушул жерде туруп жер бети бир айыл эле болуп калды да, мынча айтканда. Ушуларга шүгүрдөшүбүз керек. Маратик деген ушул TikTok'то суроо узатып атат, кабыл тилек жазып атат. Ассаламу алейкум. Аллах разы болсун, байке, сизди абдан сыйлайбыз дейт. Орозоңуз кабыл болсун дейт. Өтө көп каттар келип атат. Ошол баягы быйтыкчалар келип атат, колдор көтөргөн. Буюрса сизди мынакей ушул эфирден көрүп ыраазы болуп атат. Анан бүгүнкү темабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр, мекенге кызмат кылуу. Мына буюрса азыр жаз келе атат, келди буюрса. Ошо мекенге кызмат кылуу дегенде дагы мына көчөт отургузуп, бакшага отурса болобу? Эң жакшы суроо. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айтты, кыямат болору нак билинсе дагы колуңда көчөт болсо ошо отургузуп кой деди да. Эми кыямат болсо көчөттүн кимге кереги бар? Ушунчалык киши басым жасап атат. Эми мен карадым да тигүү дебей көчөт отургузуп койгула дейт да. Ошол көчөт отургузсак, ошондон айбандар жесин, адамдар жесин, чымчыктар жесин, сооп тийип турат да, машалла. Көчөт отургузуу, жолдорду оңдоо, ооруканаларды куруу, колуңан келсе азыр мына студенттер контракт төлөй албай, окуй албай калып атышат эми көп жерде. Ошо колунда бар байлар ошо балдарды окутуу, башка кылуу. Бул эми дүйнө, Темирлан, бир 20 жыл. Мисалы адам 20 жашка чейин жаш болот, 5 жыл 20-дан 30-га чейин окуйт, анан 30-дан 40-50-ге чейин кичине баягы байлык бийликке да жетпейт да. Байлык бийликти кармагандар, бул мен өткөндө эсепте көрдүм, 40 жаштан 60 жашка чейин келе адамдар байлык бийликти кармайт, анан убактылуу кайра ал башкага өтөт. Ошол өмүр өтүп кетет экен тез эле. Ошону мындай байлыкты башканы Кудай кыла бербей, жетим жесирге жардам берип, кедей кембалдарга жардам берип, студенттерди окутуп, ооруканаларды куруп, мектептерди куруп, медреселерди куруп, көпүрөлөрдү куруп, жолдорду оңдоп кызмат кылсак, Исак Разак атабыз айткандай, өмүр бизден өтүп кетсе элемиктен эскерсин болуп, ошол бул деле ошол хадистерден алынган сөз. Ушундай өмүр тез эле өтүп кетет экен да, бул билинбей эле өтүп кетет экен. Узак сезилген жаштык тез эле өтүп кетет. Ошондой эле өмүр дагы тез эле өтүп кетет. Көчөт тиксе болот, дыйканчылык кылса болот. Анан кийин мына бул соода сатык кылган адамдарыбыз ушундай бир сөздөрдү сүйлөп калыптыр. Өткөндө биз талкууладык, туура эмес. 10 эсе деле кошуп сата берсе болот деп. Ал такыр туура эмес. 10 эсе деген жок ал. Бул адам шайтандарын сөзү да.
ошол соодада дагы тараадын байнагыма эки жак ыраазы болуш керек. Мисалы мен үй куруп сатсам же машина сатсам, мен өзүмдү ошо алуучунун ордуна коюшум керек. Ушул байкуш канча калса ыраазы болот. Эми албетте бекер окат жок, бирок өтө эле көтөрө берген болбойт да. Сен баары бир адамдарды алдап башка машинаң кымбатса, үйүң кымбатса бай беришиң мүмкүн. Бирок көрүп атпайбызбы? 1000 квартира буйрубай калат экен, 2000 квартира буйрубай калат экен, 5000 квартира буйрубай калат экен. Ошого мындай байлыкты башканы Кудай кыла бербей, мындай соопту үмүт кылып, башка кылып, Кудайдын ыраазылыгын каалап, жакшылык каалап, мен эле жыргай берейин дебей, ошо жетимде үйлүү болуп калсын, жесирде үйлүү болуп калсын, ошо студентте үйлүү болуп калсын деп, мисалы Индонезия, Малайзия деген өлкө бар, Темирлан, билесиң да. Эң көп мусулмандар жашаган Индонезия 200 миллиондон ашып, 300 миллионго жакын почти. Ошол канча мусулман болгон десе, 5-6 сахаба барып соода кылыптыр аяка. Согуш могушу жок эле, даваты жок эле, мындай соода сатык кылат. Анан мисалы мындай айтканда бир 100 сомдук нерсени алар 110 сомго же 150 сомго, ашып кетсе 200 сомго сатат, андан ашык сатпайт экен да. А беркилери биздин эми тил менен айтканда 500 сом, 1000 сом, 2000 сомго сатат экен. Эмнеге силер мындай кылбайсыңар десе, биздин динибиз уруксат бербейт. Биз ушунча саттыкпы, 10 сом, 20 сом, 50 сом коштукпу, ушу болот. Мен эмне кылам аны деп. Анан булар жакшы мусулмандар экен деп адамдар келип, падышасы кошо келип, исламда ошол жакшы адеп акылактан алар акчаны, байлыкты Кудай жакшы Кудай кылбай, Кудайды Кудай кылып, ушундай эме кылгандан эле мусулман болуп кетиштир да. Баракелде. Устаз мынакей ошол Багыбандар биримдигинин төрагасы Абдулла Ташевич деген агай бар. Алда ошол бак отургус кыла дейт да. Кирешесинде айтып атат, анан баягы мындай эсептепчи, азырында Түркиядан ошол жакшы бактарды алып келип атат. Былтыр демилге кылып, элдер тыйынча болуп берип, ошол Кара Балтадагы аялдар, апалар жашап аткан индон бар. Ошол жака көчөт отурусканбыз. Ар бир көчөтү ошол отурусканы, суусу жанагындай эмеси менен 1000 сомдон болот экен. Өтө тез арада баягы мөмө берет. Анан мындай керемет баягы таза сорттуу алмаларды. Машалла. Анан биздин ошол сиз айткандай азырында көчөт отургуз дегенде мына ажообуздагы ошол көчөткө бакка басым болуп атпайбы? Жашыл Кыргызстан деп, Мурас деп, башка деп. Демек бул чоң сооп иштерден. Албетте чоң сооп иштерден. Анан дагы бал, асел деп коебуз го. Бал, ушуну Кудай Таала Куранда мактаганда, хадисте келген, балда шифа бар, кан алдырууда шифа бар, от менен күйгүзүүдө шифа бар, бирок ал денени оорутат. Андан көрө ошо тимин ичкиле деп айтат пайгамбарыбыз. Биздин Кыргызстандын, Кыргыз Республикасынын балы, биз баалабайт экенбиз. Дүйнө жүзүндө эң бир мындай табияттык жагынан, натуралдык жагынан, оригиналдык жагынан дүйнө жүзүндө биринчи орунда турат экен да. Мына ушу Кудай берген, ушуну биз пайдаланып, жумуш жок дей бербей, балга көңүл бурушубуз керек. Биз жакында умрага барып келдик. Ошо бир тууган иним айылда апамды карайт, Жылдызбек деп. Ошо айттым, эки ящик болсо да бал баштачы деп. Бир аз ошол Эмил деген молда экөөбүз бал кармайт, бир 5-6 литр алып барсак, араб туугандар өлүп калабыз да, мый ширин экен, эң табигый таза экен деп. Баракелде. Ошого бал багышыбыз керек, өстүрүшүбүз керек. Биз эң жакшы жерде жашайбыз да, Темирлан бай. 4 мезгил бар. Биз Кудай буйруса, ажайып, керемет. Тез эле Кудай буйруса, ошо бизге ынтымак болсок, анан адилеттүү болсок, анан ошо кичине мээнет кылып койсок, анда деле 8 саат көп эмес. 8 саат укта, 8 саат эс ал, той тобурга бар, 8 саат иште, Кудай буйруса, Кудай берет. Кудай берет. Швейцария, Кувейт, Катар, Япония биякта эле калат. Кудай аз калды, Кудай буйруса иншалла. Устаз, анан ушул мекенге кызмат кылуу дегенде бизде ушул аалымдар болсун, жазуучулар болсун, китеп жазгандар бар. Тарыхты, санжыраны, ушул динди, адеп ахлак, баягы алипени башкан дегендей китеп жазса да бул чоң сооп мекенге кызмат кылуубу? Албетте, сөзсүз түрдө. Акындарыбыз керек, врачтарыбыз керек, окумуштууларыбыз керек. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам пайгамбар, а кишиге Кудай Таала бардык акылды берген, башканды берген. Бир күнү ошо олтурса сахабалары менен бир бедуин чөлдө жашаган бир төө кайтарган араб келип алып намаз жөнүндө сурайт экен да. Пайгамбарыбыз кайран киши 3-4 жолу кайталап берсе түшүнбөйт экен тиги. Эми ал окуганды билбесе, жазганды билбесе, төө кайтарган араб болсо 3-4 жолу кайталап берсе түшүнбөйт экен. Анан бир акыны, Алланын элчиси, сиз кое туруңуз, мен азыр буга ыр түрүндө айтып берейин деп
мындай ырга салып айтып бергенде бир эки кайталаганда түшүнүп калыптыр да тиги киши. Жалгыз дарак бак болбойт дейт. Жалгыз дарак токой болбойт дейт. Ынтымакташып ушундай пайгамбарыбыз жаш жигиттердин акылын уккан. Мисалы Бадыр деген чоң бир казат болгон. Ошол жерде чатырды ушеке тигели дегенде бир жаш жигит 17 жашар 16 жашар жигит сураган, Алланын элчиси бул вахийби? Сизге Кудай ушундай кабар бердиби же өзүңүздүн оюңузбу дегенде өзүмдүн оюм деген. Бул жер туура эмес, Алланын элчиси. Тигил жерге тиксек азыр тилим айткан стратегический жер болот, биз башкарып турабыз, анан биз ушундай казат кылабыз дегенде 17 жашар жаш баланын тилин алып пайгамбарыбыз ошол жака тиктирген да. Ушундай бир керемет иштер бар. Темирланбай ынтымакташып биз иншалла Кудай буйруса иш алып барышыбыз керек. Устаз, анан мынакей биздин ошол баягы эл башкаргандар, эл жакшылары дейбиз. Ошол мэрлер болсун, башкалар баягы чегинен өтүп кеткен, жолго чыгып кеткендерди киргизип, кызылга чыгып кетпесең деп атпайбы? Анан ушул баягы бул дагы элдин акысы да, жолго чыгып кетүү, же болбосо жанагындай чегинен өтүп кетүү кандай бул? Пайгамбарыбыз айткан хадисте, сахих хадисте келет, бир кадам ошол өзүңдүн бизде эми албетте мыйзам бар, башка бар, мамлекет бөлүп берет, башка кылат. Бир кадам өтүп кетсең дейт. Өтүп кетсең ушу тозокто 7 катар болуп оролот дейт да. Ошон үчүн өтпөш керек, өтүп кетсең бериш керек. Дагы бир жакшы эме келип калды, айтып коеюнчу, унутуп кала элегенде. Мухаммад пайгамбарыбыз жүрөгү кенен киши болгон, башка болгон. Ошол Мединада бир адамга кандай десем болот, я Алла, бир 3-4 гектардай жер бериптир да. Аны ал киши иштетпейт деле, төөлөрү эметип бош эле жатат экен. Пайгамбарыбыз өткөндөн кийин Азирети Абу Бакыр Сыддык 2,5 жыл халифалык кылган, падышалык кылган. Андан кийин Умар радиаллаху 10 жыл 6 ай, почти 11 жылга жакын халифалык кылганда, анан ошондо Hazreti Umar deyip gelatsa баягы эме 4-5 гектар 3-4 гектар жер жөн эле жатат да. Бош эле жатат. Төөлөр эме оонап соонап анан чакыртыптыр баягы кишини. Сахабалар көп, 100дөн ашык киши олтурат сахабалар. Анан эй баланча дептир. Эй баланча, сен мына бул жер бош эле жатат экен. Мейлем 1-2 гектарын өзүң ал, калган мамлекетке өткөрүп бер, мага бер, мен элдерге бөлүп берейин дептир да. Анан сен пайгамбар берген жерди алып коесуңбу Умар, сен пайгамбардан кыйынсыңбы деп сөз айтыптыр. Ана айтыптыр, мен өзүм алган жокмун, мамлекетке элге жетпей атат. Бер, же эмне тура эмес кылып атамбы десе, берги сахабаларды колдоп алганды алып берген. Көрдүңүзбү? Мыйзамдуу. Анан эми бош жаткандан көрө ал бул туура эмес да. Эл байкуш карапайым эл, 400 сотук жерге жетпей жүрөт, 400 сотук. А кээ бир жегиштер 40 гектар, 100 гектар, 200 гектар. Бул Кудайдын мыйзамы, шариатта да туура эмес, мыйзамда да туура эмес. Эми мындай бизде мындай каралар жок болуп кетти, алардын мыйзамында да туура эмес да. Ошон үчүн эми албетте ошо мыйзамды сактап, чектен өтпөшүбүз керек. Жол тем более жол эми бул эки эсе күнөө болот да, эки эсе күнөө болот. Устаз, сөздің башында айтпадыңыз, мекең кызмат кылуу ошол көчө шыпырган бир туугандардан баштап ушул өлкө башчысына чейин баягы мыйзам негизинде баягы урдабай, тонобой иштеп кызмат кылыш керек да. Кудай көрүп турат. Албетте. Өзгөчө ушул Оруз айында биз да кандай мекеңе кызмат кылуу иштерди, амалдарды көбөйтсөк болот? Ошол 2,5% зекет, байларыбыз зекет бериш керек. Анан дагы айтып коелу ошол Темирланбай, мына бул налог деген нерсени да бизнесмендерибиз башка төлөш керек. Себеби Темирланбай, инвалидтер бар, майып адамдар бар, армиябыз бар, милициялар бар, соттолгон адамдар бар, жетим жесир бар. Биздин мамлекет эми Аллага шүгүр, мен калыс адам катары айтып коеюн, мен чиновник эмесмин, же мен мэр эмесмин, же мен премьер-министр эмесмин, мен диний кызматкермин. Мында эме кошомотун башкам жок, калыстыгын айтып коеюн. Биздин мамлекет кедей болсо дагы ошол күбөсү каза болуп калган жесир аялдарга 10-15 миң сом төлөп берет экен. Ошо балдар 18 жашка чыкканга чейин деп. Бул жакшы нерсе да. Паспорт деген тезирээк берет. Ошон үчүн ошондой. Дагы бир ачык айтайынчы Темирланбай. Мен бир базардан келдим азыр, бүгүн бир иштерим бар эле, бир базардан келдим. Өтө терең айтпай эле коеюн. Анан мен айттым бир иштеген байкеге, байке дедим, налог төлөш керек. Америкада ушундай макал бар экен. Эки нерседен кутулбайсың: өлүм менен налогдон
бул дүйнөдө эч качан кутулбайсың деген америкалыктардын ураны бар экен да. Бул бардыгы төлөйт экен. Анан төлөш керек, оорукчандар бар, жетим жесир бар, соттолгондор бар, армия бар, тиги милицияларыбыз бар десем, ал байке айтат мага, молдеке дейт, мен төлөйм дейт. Мисалы дейт, мурда 3000 сом патент менен төлөчү элек дейт. Азыр ошо ККМ тияк бияк болуп кичине кыйын болуп кетип атат. Мейли мага дейт, сен айына 30 000 сом төлө. Бирок жана ызы чуу менен кыйнабаса жакшы болот эле дейт. Ошону биз салыкчылар дагы карабайым элге түшүндүрүп айтыш керек, жеңилдетиш керек. Налогтон качпайбыз. Мен керек болсо 3000 сом эмес, 30 000 сом төлөгөнгө даярмын. Жүрөгүмөн төлөп берем. Бирок муну тигини баасанам, муну баасанам, тигин минт деп кыйын болуп жемем, мен иш тиги базарда отурамбы же тиги налогтерде жүрө беремби? Шуну бир эме кылса деп жеңилдетип эмесе, жалпак тил менен жеңилдетип берсе, мен 3000 сом патент төлөсөм, азыр 30 000 сом төлөгөнгө даярмын. Бирок жеңилирээк кылса деп мындай бүгүн экөөбүз сүйлөштүк да. Аны ушуну да баягы тыйын эки жагы бар дегендей, ошол налог салыкчыларыбыз жакшы иштеш керек да, түшүндүрүш керек, аратыр болуш керек. Таза болуш керек. Падышаны жиберип койбой базарларга, өздөрү барып түшүндүрүп, мэрлер, эмелер жакшы иштешти керек да, ишти жакшы алып барыш керек. Чында мисалы ушундай ар бир адам ишти так аткарыш керек да, Темирланбай. Мисалы ошондо бул баягы мыйзам негизинде ошол сиз айткандай тиги биздин ишкер айткандай төгүп турса бул дагы мекенге салым, Албетте, Темирланбай. Пособие ошодо пенсия. Экөөбүз эми жүзгө чыгалы Темирланбай. Бирок мен мисалы 6 балам бар. Сен канча балаң бар? Кудайга шүгүр көп, 5 балам. 5 балаң бар. Экөөбүз казы болуп калсак, мамлекет аны же падыш асмандан албайт, асмандан мындай сүф деп эле түшүп калбайт да. Аны ошол налог башкадан алат да. Ошону төлөш керек, мыйзам чегинде оңойлотуп төлөш керек. Чында биз патриот болушубуз керек да, биз мындай Кыргызстан сүйүшүбүз керек да. Бул деген мамлекет, бул деген Кудайдан кийинки байлык. Муну сүйүшүбүз керек. Ошо мамлекет бар үчүн биз кенен кесир намаз окуп атабыз, дават кылып атабыз, сен экөөбүз сүйлөп атабыз. Бизден 10 эсе көп адамдар мамлекетте жок жүрөт. 20 эсе көп адамдар мамлекетте жок жүрөт. Ана патриот болушубуз керек да. Көргө эч ким байлыгын алып кетпейт, эч ким алып кетпейт. Ошону бардыгыбыз патриот болуп, ошо эл жерди сүйүп, өзүм эле дей бербей, ошо жетим жесирге карлашып, налогторду төлөп, ана бизнестерди башканы дагы ошол чет жакка алып кача бербей, Кыргызстан өзүндө кылып, тазачы. Мен ушуну бир нерсени ачык айта алам, Темирланбай. Сен ошол налогту мамлекеттигин төлөп, анан эми ал канча процент болсо 5 6 төлөп, анан зекет 2,5%. Ал бир жылда бир жолу таза иштесең, эч ким сени тартып ала албайт. Кудай сактайт, өркүндө өсөсүң, баары жакшы болот. Баракелде устаз. Үрт дагы ала албайт, эми каракчылар дагы ала албайт, башкасы да ала албайт. Кудай таалам өзү сактайт, коргойт. Бирден Кудайдын колунда. Ошол сени өлтүрүп жутам деген адамдарды Кудай таала керек болсо сага кызматчы кылып коет. Демек Кудай корuyт, анан Кудай ошол адалдайт, Адалдайт. Баягы байларда жетимдердин акысы бар дейт. Ооба. Демек баягы бул жөн эмес да шарият. Ооба да, Кудайдын мыйзамы да. Бирок устаз жылдан жылга ушул нерсе көбөйүп баратат. Баягы зекет бергендер, жакшылыкка чакыргандар, анан баягы мынакей сооп иштерде мына илгери арабтар, түрктөр, башкалар ырысбек оз ачырса кыргыздар ачырып калды. 10 күндө же болбосо бир айды бир алып коюп, 30 жыл мурун мисалы кайерде арабтар оз ачырат экен, кайерде түрк туугандар оз ачырат экен, аларга да рахмат, ошону күтчү элек да. Азыр биздин өзүбүздүн кыргыз жигиттер, кыргыз кыздарыбыз, өзүбүздүн кыз жигиттерибиз Аллага шүгүр өздөрү оз ачырып атат. Мына Кудай буйруса ошол мына 6-сында дагы ошол 600 адамды чакырып биздин өзүбүздүн кыргыз жигиттер, кыргыз кыздарыбыз оз ачырып атат. Бул дагы жетишкендик, шүгүр. Демек бул да мекенге кызмат кылып, ошолорду барып жетимдер көрүп, мен да келечекте ушундай нерсе кылам деп сабак алат. Ооба да, ошол ынтымак бололу. Тиги молдолорубуздан органдар коркуп, органдардан молдолор коркпой, баарыбыз бир кемедебиз. Кыргызстан биздики, ынтымак бололу деп ошол врачтарыбызды чакырып атабыз, депутаттарды чакырып атабыз, органдарды чакырып атабыз. Биз баарыбыз бирбиз да, Темирлан. Биз эч бири-бирибизге душман эмеспиз да. Биз баардыгыбыз бирбиз, кыргызбыз, кыргыздын жараныбыз. Кыргызстан бирөө. Кыргызстан бирөө, бүтүн Кыргызстан. Баракелде. Ушул Кыргызстанды мындай түкүрбөй коргоп, жашылдандырып, көрктөндүрсөк, бул чоң сооп иштерден өзгөчө бул ошо Ороз айында. Анан ошо биз дагы Абдулла Ташиев да демилге кылып атат. Кудай билет ошол Карбалтада индомдун жери көп экен. Ошол жака 250 апа бар экен.
инвалидтер. Анан ошолорго көчөт отуруп берели, витамин жесин деп. Демек салым кошом десеңиздер, буюрса жакшы ишке жарышсак болот. Агайынан бүгүн мекенге кызмат кылуу дегенде, алымдар, агайлар, устаттар, мугалимдер сабагы менен сабак берип кызмат кылып атат. Ооба. Демек бул агартуу чоң мекенге кызмат кылуу. Бул деген Айыл өкмөттөн баштап ажоого чейин мугалимдер тарбиялап эмеспи? бул мугалимдер пайгамбарлардан кийинки эле эң ыйык кесип бул мугалимчилик да. Пайгамбарлардан кийинки эле эң ыйык вазифа бул мугалимчилик. Падышаны дагы, молдону дагы, врачты дагы, бизнесменди дагы мугалим окутат да. Мугалимдер силерге таазим, аман болуңуздар. Мугалимдерибизди керек болсо колдоп коштошубуз керек. Кудай буйруса мугалимдерибиз эми орто эсеп менен бир азыр бир 20-30 миң айлык алса, Кудай буйруса 100 миңден айлык алса, мугалимдерибиздин даражасы көтөрүлөт эле. Ал күндөргө да жетебиз иншалла. Жакшы. Анан ушул Кыргызга кызмат кылып атасыз. Кудай таала өмүрүңүзгө береке берсин. 21 жылдан бери университетте сабак бересиз. Канча миңдеген балдарды чыгардыңыз, шакирттерди. Анан ошол устатынан шакирт өтүптүр дейт го. Баягы элге кызмат кылып жүргөн шакирттериңизди, мекенге кызмат кылып жүргөн шакирттериңизди көрсөңүз, сизде кандай сезимдер пайда болот? Эми сүйүнөм, кээде ыйлайм, ушу бала мен алдымда олтурчу эле, ыйлап, түшүнбөй, азыр эми мына дүйнөнүн жарымы таанып атат деп сүйүнөм. Аллага шүгүр. Алла разы болсун. Буюрса дагы миңдеген, жүздөгөн, 100 миңдеген шакирттер тарбиялап чыгарыңыз. Анан ошо мекенге кызмат кылуу дегенде өзгөчө ошол мечиттерде болсун, мекемелерде болсун, жана роза гүлдөрдү көп отургузат. Анан пайгамбарыбыз кайсыл гүлдү жакшы көргөн? Розаны жакшы көргөн дейт. Ошондой, Ооба, розаны. Ошон үчүн баягы ушул амал кылып розаларды көп отурсат экен да. Пайгамбарыбыз айтканда алейхиссалам, мага бул дүйнөдө 3 нерсе жакшы көрүлдү дейт. Биринчиси дейт ушул намаз көзүмдүн кареги дейт. Анан жипаржыт, атырлар мага жакты дейт. Атыр розадан алынат да, гүлдөрдөн алынат да. Анан аялзат мага жакшы көрүлдү. Аялзатын мен жакшы көрдүм. Аялзат биздин апаларыбыз, аялзат биздин жубайларыбыз, аялзат биздин кыздарыбыз деп ал киши байлык, бийликти мактабай ошо 3 нерсени мактап кетиптир да. Намазды, анан жипаржытты, атырды, анан эмени аялзатты жакшы көрдүм деп. Аялзатты жакшы көргөн, сыйлаган пайгамбарыбыз керек болсо айткан, аялдарыңарды сыйлагыла, эң жакшы адамдар аялын сыйлайт, урматтай алат. Эң бир акмак адамдар аялдарын корголот. Мен силерге караганда аялым менен, аялдарым менен жакшымын деп. Ушундай сөздөр бар. Пайгамбарыбыз 100% мисал киреше болсо, ошонун 80%-ин атырларга колдонгон дейт да. Аначы бул деген эмне деген сөз? Жыттуу бол, элге жагымдуу бол, Устаз, кийиз китепти даярдан алып келиптирсиз. Китептен да бир айтып бериңиз эми. Анаби Абдурахман Абдулла бин Масуд радиаллаху кала. Абдурахмандын атасы Абдулла Масуддун уулу, Алла разы болсун, айтты дейт. Салту Наби саллаллаху алейхи вассалам аямал ахаббил Аллаху таала. Пайгамбардан сурадым дейт. Ким? Абдулла. Кайсы амал Аллах таалага сүйүктүүрөөк, эң жакшы деп сураптыр. Пайгамбар айтты кала. Ас-салат ала вактиха, өз убактында окулган намаз дептир пайгамбарыбыз. Машалла. Култу андан кийин кайсы деп сурадым дейт. Кала бирил валидайни, ата-энени сыйлоо, ата-энеге жакшылык кылуу дептир. Култу андан кийин айттым дейт. Андан кийин кала алжига фи сабилилла. Ошол мамлекетке бирөө кол салса, динибизге бирөө кол салса, чек арага бирөө кол салса, ошол динди коргоп, мамлекетти коргоп, чек араны коргоп, ошол төшүн тозуп туруу, чолпонбой ата болуу эң жакшы дептир да. Мен мындай чолпонбой атабызды мисал кылып түшүндүрүп атам, ал хадисте жок, мындай түшүнүктүүрөөк болсун деп. Ооба. Ошол. Устаз, жакшы. Эфир соңуна келип калды. Жакшы адамдар менен отурсаң, эфир дагы тез өтөт. Ошондой болсо дагы эфирдин соңунда бир жыйынтыктап, бир жакшы бир бата менен жыйынтыктайлы. Бул айда баталар, дуалар кабыл болот дейт. Иншалла. Мейли, ошол Кыргызстаныбыз иншалла түндүктүккө бөлүнбөй, Коктоголотко бөлүнбөй, Урууруга бөлүнбөй, Улуу Кыргыз мамлекетинин дөөлөтүн куралы, падышаларыбыз атпай турган, сатпай турган, качпай турган болсун. Адеп эле ошо революция боло бербей, бийлик тынчтык жолу менен, шайлоо жолу менен алмашсын. $5 миллиард карыз болуп тура, ушундан кутулуп Кытайдын өзүн $500 миллиард карыз болгон күндөргө Кудай таалам жеткирсин. Кудай таалам үй жокко үй берсин, уй жокко уй берсин, аял жок аял берсин, баласы жокко бала берсин. Өтүп кеткен Садирдин дамылабыз, Чубак дамылабызды, Элмирбек акебизди Кудай таалам мээримин алсын.
Кудай таалам ошол карыларга бактылуулук карылык берсин, жаштарга күч кубат берсин, илим билим берсин, дөөлөт берсин иншалла. Биз да ошол өңгөн өскөн Катар, Кувейт, Сауд Арабия, Южный Корея, Америка, Япония ошол мамлекеттердин катарына кошулалы, күчтүү мамлекеттердин катарына кошулалы. Кудай таалам жакшы жаначтар менен адаштырсын. Биз дагы иншалла экөөбүздүн урук тукумубуз дагы ошол жакшы адамдардан болуп, эл башкарган, дин башкарган адамдардан болсун. Экөөбүз дагы иншалла азыркы ошол атабыздай болуп 90го чыгып, 100гө чыгып, о дүйнөгө кетели. Баары жакшы болсун иншалла. Аллахум аллахи ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم آمين الله أكبر. Алла разы болсын, қош келдіңіз, оразаңыз қабыл болсын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, угармандар, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Кудай таала оразаңыздарды кабыл кылсын. Кудай таала ушул эки дүйнөдө шерминде кылбасын. Ошол устаз айткандай, бүгүнкү ошол насихаттарды Кудайым пайдалуу, үлгүлүү, өрнөктүү кылсын, амал кылуучулардан кылсын. Бул ай оразонун айы дейт. Кудай буйрса, орозо Курандын айы. Демек ошол Куран окугандардан болуп, Куранга амал кылуучулардан кылсын. Кийинки эфирден амандашканга чейин баардыгыңыздарды, балдар, небере чеберлерди мекенге кызмат кылуучулардан болсун. Каргадай болуп карганча, Кудайым өмүр жалгаса. Калкым кыргыз деп кызмат кыламын, кашыктай каным калганча. Оразоңуздар кабыл болсун.